Kim bir kişinin jerin tartıp alsa, zulümdük menen Allah aga narazı bolgan abалда жолугат дейт. Demek tuğan büröөнүnчү 1 metr jeri gereği yok. Bir karış jeri gereği yok. Zulümdük kılbanız. Meyli, участок болобу, огород болобу, үй сала турган жери болобу. Бул bir kişinin jeri экен. Мамлекеттин жери. 1 metr ve santimetrini albanız. Bizden geçse geçsin. Бирок бирөөнүкүн мен тартып албайм. Zulümdük болса, караңыз, Allah ага наразы болгон абалда жолугат. Ошон үчүн туугандар, бир туугандар дагы жер бөлүштүргөндө ыраазычылык менен тең-тең. Кошуналар дагы тең-тең. Наоборот, уступкага өтүңүз. Сизге мен кичине кошуп берип коеюнчу. Аныкын тартып, сетканын ары кылып, нар жакты караганда казыкты тияра кага коюп. Анан карасаң чымчыктап сразу нар. Түндөсү балдарын жиберип, тиякамдай кылдыра койду. Кимди анан Алла Таала карап турса канча иш кыласың эмне? Кантип уурдайсың, кантип ушуну билгизбей жылдырасың? Бул арам нерсе, арам нерсе. Ким ушундай кылса, Алла мага наразы болгон, Алла наразы болгон абалда жолугат экен туугандар. Алла барыбызды сактасын. Ким Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман халафа ала мали имриин муслимин би гайри хаккихи, лакияллаху ва хуа алейхи гадбан." Ким жалган ант ичсе мусулмандын акчасын алыш үчүн. Айтатам да, мынаны мен өзү 10 сомго эле алгам да, бирок сатып атам да. Касам ичип айтам, 12 сомго алгам депчи. 2 сомун алып атам да, аныкынчы. Ушундай адамга дагы Алла эртеге жолукса, наразы болгон абалда жолугат экен.